Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев Нарын облусуна иш сапары менен келип, айыл чарба тармагындагы жасалып жаткан иштер менен таанышты. Алгач эле Ат башыдагы эт комбинатына келди. Бул жакта 5 түрлүү продукция даярдалат экен. Даярдалган продукция Коргоо министрлигинин керектөөсүн толук жабууда. Эт комбинатында экологиялык таза бууга бышырылган топоз уй эттеринен суткасына 5000 банка тушенка, 6000 банка буламык даярдалат. Ички инвестор курган бул ишканага жалпы 1 миллион акш доллары сарпталган. Аймактын экономикасын көтөрүүгө өбөлгө түзгөн өндүрүш жайда жумуш орундары пайда болуп, аны менен катар жергиликтүүлөр малын цехке жеринен сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Алдыда өндүрүмдүн түрү көбөйтүү аракеттери жасалат. Ал эми Бакыт Төрөбаев мында өндүрүлгөн продукцияны мамлекет колдоого алып, сатууга көмөктөшөөрүн билдирди. Кудай буюрса мына аппараттарыбыз келген, фрикаделки, тефтели, пельмен чыгаралды атабыз. Ал күнүнө эгерде иштетсек 1,5 тонна эт иштеткенге даярбыз. Россиядан уже заказдар түшүп атат. Кытайга болсо ушу полуфабрикат кылып, ушу пельменди, тефтелилерди чыгарганга уже сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мал киндиктүү ат башылыктар сүтүн мына ушул ишканага сатышат. Суткасына 20 тонна сүттү иштетүүгө кубаттуулугу жеткен цех сүт багытындагы асыл тукум уй фермасындагы түзгөн. Бакыт Төрөбаев сандан сапатка өтүп, ишкананын ишин алдыга жылдыруу үчүн райондо фермерлерге туура маалымат жеткирип, малдын асылдуулугун арттыруу тапшырмасын койду. Бул сүт заводунда сырьё аз экен, мындай байкалып турат, сапаты дагы начар экен. Жакшылап иштеш үчүн аларга сырьевой база керек. Сырьевой базаны кандай жасасын? Фермерлерди чогултуп, ушул асыл тукум малды көбөйтүп, ошол жерден анан сүттү ала турган мындай уюштуруула деген тапшырмалар койдук. Ирелештүүрүнүн алкагында бириккен айылдардын алдында түзүлгөн муниципалдык ишкананын аткарып жаткан ишинен дагы Минкап төрагасынын орун басары кабар алды. Ак Жар, Ат башы жана Ачак Айыңды айылына кызмат көрсөткөн көрүктүү аймак муниципалдык ишканасында жалпы 14 техника болсо, анын 5-өө жаңы, дагы техникага муктаждык бар. Таза суу, жайыт, ирригация жана тазалык боюнча иш алып барган ишканадагылар техника алууга жардам сурап кайрылышты. Биз жаңы заманбап МТС куруу боюнча тапшырма бердик. Ал жерде азыр Айыл банк, ЖРСК банк аркылуу ал жерде теге техника 60-70 миллион сомдук техника ала турган деген ой менен болду. Ушуну биз жардам беребиз деп биз макул болдук. Жардам беребиз аларга. Буга чейин Ачак Айыңда жана Ак Жар айылында ташканда чыгарылчу эмес. Былтыртан баштап биз 2 айыл тең чыгарып келатабыз. Эли жакшы кабыл алып атат. Төлөмдү да өз убагында төлөп келатат. Жыйынтыгы Кудайым буйрса жакшы. Ачак Айыңда айылында мисалы эл жакшы кабыл алды. Бүгүнкү күнгө чейин уже 110 миң сом төгүп беришти. Эли. Канча убакытта? 2 айдын ичинде. Бакыт Төрөбаев андан соң өткөн жылы курулушу башталган Кара Суу жана Кара Булуң айылынын эли колдонгон Шамбет каналына барды. Жалпы узундугу 6 чакырымды түзгөн каналдын учурда 4 чакырымында иштер аяктаган. Калган 2 чакырымы быйыл жыл аягына чейин бүткөрүлөрүн райондук суу чарба башкармалыгы билдирди. Жалпы баасы 25 миллион болгон. 25 миллионду толук акчасы өкмөт тарабынан уже бөлүнүп берилди. Бул каналды ашар жолу менен башталганда суу чарбасы материалын алып берип, цемент, арматураларын алып берип, айылдын элдери чыгып уже ушу курулду да. Ушу эң жакшы чоң проект. Биринчи жолу ушундай проект менен бетонный канал курулду ушул жакка. Бул каналдан 2700 гектар жер сугарылат. Андан тышкары суу жетпеген 600 гектар жер өздөштүрүлөт. Элеттиктер чоң көйгөй чечилгенде кубанып турушат. Бизде мурун деген көйгөй аябай болчу. Сай менен суу алчубуз биринчиден. Сай менен күнү сыганда сайга сиңип кетип суу келчү эмес бизге. Бул убакта мына азыр көрүңүз, мына фактный лицо деп коет го, мисалы үчүн азыр суу келип атат. Мындай сууну өмүр көргөн эмеспиз. Могу проект өтүп, могу канал курулганы бизге быйыл көп жеңилдик болду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары облустагы жүрүп жаткан ирригациядагы ири долбоорлор менен да таанышты. Алардын бири Куланак каналы. Канал курулуп бүтсө 2000 гектардан ашык жаңы айдоо жери өздөштүрүлөт. Андан тышкары 7000 гектардан ашык жерге суу жетет. Ирригацияны өнүктүрүү боюнча 17-жылдан 26-жылга чейин деген долбоордун бир курулушу жүрүп атат ушул жерде. Нарын облусу боюнча 9 объекти бар. Ошонун бирөө ушул. Ушул жерде курулуп атат. Бул жерде 5 километр канал курулат.
416 миллионго тендер өтүп ошо Жалал Абадтын СМТТ деген ишканасы келип куруп атат. Анан бул 26-жыл бүтөт. Курулуп аткан ГЭСтен суу алынат. Бул насос станциянын жумушу кыскарат. Бакыт Төрөбаев Нарын аймактык ветеринардык лабораториясында болуп, жаңы алынган жабдуулар менен азык-түлүктөрдүн анализдери кандай чыгарылып жатканына кызыкты. Аталган лаборатория агробизнестеги атаандаштыкты коргоо борбору тарабынан 5 миллион 320 миң сомдук жаңы жабдуулар менен камсыздалган. Жабдуулардын жардамы менен элге коопсуз тамак-аш азык-түлүгүн тартуулап, малдын ден соолугун кароодон өткөрүп туруу милдети аткарылууда. Эми бүгүнкү күндө азыр Орчунда болуп аткан серология бөлүмүндө болуп атат. Маселе аккредитациядан өтүп, мына бүгүнкү күндө баалоодон орто жолдогу баалоо деп коет, промежуточный оценка деп коет. Андан өтүп, азыр сертификат алгандын астында туруп атабыз, Кудай буйрса. Экинчиден жана бурчелөө соорусу маселе көйгөй жараткандыктан аныктоо процесси көп болуп атат да. Буга чейин малды идентификация болуп элекесте малды жашырып катып калган учурлар болгон да. Азыр бул бүгүнкү күндө фермер айласы жок, малды сыртка чыгарат. Сыртка чыгарган мал идентификациядан өтпөсө чыкпайт да. Ошонун натыйжасында аныктоо бизде көп болуп атат. Анан эми эрежеге ылайык 15 күн ичинде союп жоготууга туура келет. Муну фермерлер да туура түшүнүш керек. Бурчелөө соорусу кичинекей бүгүнкү күндө маселе жаратып атат да. Эми аны да эле ветеринар санитардык эрежелерди сактап, мына жок кылса болот. Сүт кластерин өнүктүрүү үчүн агробизнестеги атаандаштыкка жөндөмдүүлүк борборунун сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу долбоорунун колдоосу менен Эчки башы айылында сүт топтоо пункту ачылды. Ошондой эле облус аймагындагы аталган долбоор менен иш алып баргандарга 1 тонналык цистерналар тапшырылды. Бакыт Төрөбаев бул долбоор дыйкандар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк экенин айтып, сүт талаптагыдай саалып, сапаттуу болгондо гана кымбат баада сатылып, мээнет акталарын айтты. Кабинет министрдин келишими менен Дүйнөлүк банктын ортосунда келишим боюнча иш болуп атат. Ошо Нарын областы боюнча ушу долбоорду Айыл чарба министрлиги менен Каржы министри бирге иштетет. Айыл чарба тармагынан ушу Нарын областы боюнча 3000 адам окулду, сүт тармагын окутуу боюнча. Аларды кабинеттерде окутпай 120 мындай үлгү фермаларда өткөздүк да. Ар бир ушу 120 үлгүлүү фермасына ар бирөөсүнө биз муну бар бирөөсүнө $1,5 миң бердик да. Алар ошонго мындай сүт саан аппарат апарылышты, зернодробилка, кормодробилка, анан строительный материалдарды алып ошону иште кылды. Бакыт Төрөбаевдин иш сапары Кочкор районунда уланды. 2 жылдан бери курулуш иштери жүрүп жаткан Шамшы декадалык жөнгө салуу бассейнине барып, жергиликтүү тургундар менен жолугуп, ири долбоор ишке ашса алдыда жакшы мүмкүнчүлүктөр жараларын айтты. БДРни куруу максаты ошол сиздердин киреше булага көбөйсүн, бай болсун деген ой менен, тилек менен курулуп атат. Жалпы Кыргызстан боюнча биз бүгүн 106 БДР БСРди тактадык. Ошол БДР БСР 106 БДР БСРди куруш үчүн бизге $1 миллиард керек. Андан сырткары биз жылына 50 миң жана 70 миң гектар чейин биз тамчылатып жана жаңгыртып суугаруу системасын орнотобуз. Мына сиздерде дагы бул жерде ылдый жактада жерлер абдан жакшы жерлер бар экен, ошого сиздер жаңгылатып суу системасын орнотконго сиздерге дагы жардам беребиз. Шамшы суу сактагычын куруу үчүн $15 миллион доллары сарпталат. Учурда жумуштун 40% аткарылды. Долбоор 2025 жылы декабрь айында бүткөрүлөт. Суу сактагычтын көлөмү 3 миллион 800 миң куб суу батат. Дамбанын узундугу 600 метр, бийиктиги 24,8 метр. Бул жерде андан сырткары Шамшы магистралдык канал курулуп атат. Мунун узундугу 10 километр 400 метр. Андан сырткары ички чарбалык каналдардын курулушу жүрүп жатат. Алардын узундугу 29 километр. Аренде жарга суу деген жетпей турат. Ошо мамлекетке канча акча түшөт эле арендеден акча түшсө. Ошолордун баары жай сугарылбай турат. Миңдеген гектар. Азыраак 100 гектар десек да анда жөн эле. Үйлөн жана үлүш жер бизге араң эле суу жетет. Анан болгон мына бушу курулганы биз сүйүнүп атабыз, бактыбыз бар экен биздин дагы деп. Биз да бактылуу эл экенбиз деп атабыз. Жеке бул эмес, төмөнкү айылда жыргайт. Ошондой эле Төрөбаев Кочкордун Кара Тоо айылындагы салынып жаткан көпүрөнү, Ормонхан паркындагы бактарды сугаруу үчүн жасалып жаткан иштер менен дагы таанышып, аларды тездетип бүтүрүү тапшырмасын берди. Норuz Абылаев, Шамен Болотбеков, Ала Тоо 24, Нарын облусу.